Gayranenin kanı key, gönülü getip bölünüp, enеңнің gözünün жашы төгіліп. Ала келген чоңдырбы, жана дүрбі салды эле, көрініп удан деп, енекең атқа барын алды эле, атқа барын алғанда, атасын алтаты, аябай тұрқа алыптыр, арқасында буданың жетінші болып қалыптыр. Тағы осыны көргенде, атаң өрі дүние, белестен түсе бергенде, бет маңдайға келгенде, сүремек болды торыны, иінден алып қараса, ала кеңнің сыры бараң. Манасчы Дөөлөт Сыдыков кызматын тапшырып, өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков жумуштан кетүү тууралуу арыз жазып, өзү үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин Азаттыкка ырастады. Ал кайсыл өлкөгө кеткенин жана анын себептерин түшүндүргөн жок. Ошондой эле кысым болду деген маалыматтар чын экенин билдирип, ким эмне себептен кысым кылганын тактаган жок. Жумушту өткөрүп бердим, кетүүгө туура келди деп жазды Сыдыков. Буга чейин Манасчы өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат соц тармактарга чыккан. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Дөөлөт Сыдыков маданий этнографиялык комплекстин жерин белгисиз топ басып алууга аракет кылып жатканын билдирип, өлкө жетекчилерине кайрылган. Бул маселе жогорку кеңештин 14 апрелдеги жыйынында да көтөрүлгөн. Журналист Али Токтакуновдун иликтөөсүндө Манас айылынын жери жаңы ак үй сала тургандарга алмаштырыла турганын Манасчы Дөөлөт Сыдыков билдирген. Ал комплекстин жерине кызыгып жүргөн бир катар адамдар бар экенин, мурдагы бийликтин тушунда айылдын аянты 2 гектарга кыскарып кеткенин айткан. Президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде Манас айылы жаңыланып, анын маңдайына Манас театры салынарын айткан. Кийин маданий комплексти жаңылоо боюнча жаңы долбоор иштелип чыкканы маалымдалган. Бишкек шаардык мэриясынын балансындагы Манас этно комплекси Бишкек эркин экономикалык аймагы башкы дирекциясынын балансына 1998-жылы өткөрүлгөн. Реконструкциялоо иштерин жүргүзүү маселеси мындан мурда да бир нече ирет көтөрүлгөн. Буга байланыштуу сынакта жарыяланган. Анын жыйынтыгы эмне болгону кабарланган эмес. Комплекс 1995-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата курулган. Айылдын аянты 9 гектарга чукул. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарында Гиннестин рекордтор китебине катталууга аракет кылып, 5 күн 5 түн Манас айткан. Ал 2020-жылы 12 ноябрда өз өнөрүн Гиннестин рекордтор китебине каттатуу максатында Бишкектеги Ала Тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт тынбай Манас айткан. Бирок анын биринчи аракети рекордтор китебине расмий катталган эмес. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 1983-жылы 25 августта Ысык көлдүн Тоң районунун Шорбулак айылында туулган. Ал Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын салттуу музыка жана фольклор бөлүмүн аяктаган. Булак Азаттык кечи. Так ошондо караса, кең букардым карагымдын жегинде, энекең эмне мындай дүйнө менен алышып, мына ошондо жанагы акылдар менен жарышып, коймон жерде калышып, күйүп чыгып келатса, ата көкөй дүнүйө, атам деген темир кан күйбөгөн жерди күйгүздү. Эми тилин гана жаман тийгиздин.